вся вот эта микроскопия. И на этом я работал. Мы смотрели, что происходит в гаплоидных клетках, полиплоидных, какие процессы там. Мына ушинтип микроскопиядан байкоо жүргүзүп, илимий изилдөөлөрүнүн натыйжасында мөмөлүү дарактардын жаңы сортторун табууда Игорь Васильевич Солдатов Кыргызстандагы чемпиондордун бири десек болот. Алгачкы илимий эмгегин жазып бүтүшү менен балалы болуу бактысынын бир күнгө туш келгенин Кудайдан болгон жакшылык деп кабыл алган. Ал кубанычын дале зор эргүү менен мынтип эскерет. Я написал диссертацию, и в один день Мен диссертациямды жазып бүткөндө ушундай болуп калды. Таң каларлык. Бир күндө. Бул дагы Кудайдын буйругу болсо керек. Бир күндө мен аялымды төрөт үйдө алып бардым. Бир күндө диссертациямды Гареевке алып бардым. Менин жетекчим Гареев Энвер Закизянович болгон. в один день. Биология илимдеринин доктору профессор Энвер Закизянович Гареев ботаникалык бакта илимий мектепти түзгөн. Анын окуучулары Кыргызстандын мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн интродукциясы жана селекциясы, биологиясы менен алектенип, генетикалык ресурстарды сактоо жана экологиянын жагымсыз шарттарына туруктуу жемиш өсүмдүктөрүнүн жаңы, сапаттуу сортторун түзүү маселелерин чечишкен. Гареевдин илимий иштерин улантуучулардын бири биология илимдеринин кандидаты Игорь Васильевич Солдатов жаңы сортторду изилдеп табууда жаңылык издеп, көптөгөн өлкөлөрдөгү илимий мекемелерди кыдырган. Я ездил в Молдавию, я ездил в Крым. Мен Молдавияга бардым, Крымга бардым, Түндүк Кавказга бардым, Петербургга, Москвага бардым. Бардык жактан мөмө берген өсүмдүктөрдүн, кара өрүктүн, алчанын, өрүктүн, шабдалынын коллекцияларын алчумун. Алардан абдан жакшы 10 коллекция түздүм. Өкүнүчтүүсү бул аралыкта 2 коллекциямды үшүгө алып кетти. Шабдалы гана бизди шартка туура келбеди. Азыр шабдалы менен иштебей калдык. Шабдалы кыйын, назик түшүм болуп калды да. Персик стал трудной культурой. Игорь Васильевичтин айтуусунда анын илимпоз болуп калыптанышы устаты Энвер Гареевдин илимде кенен оңой жол жок. Анын жаркыраган чокуларына чарчоодон коркпой, таштак жолдору менен чыга алган адам гана жетет деген ураандын астында өткөн. Жарым кылымдан ашуун өмүрүн илимге арнап, кара өрүктүн жана өрүктүн кеч гүлдөөчү жана суукка чыдамдуу сортторун өстүрүү боюнча иштерди жүргүзгөн. Селекциялык генетикалык изилдөөлөрдүн натыйжалары кеч гүлдөөчү жана жыл сайын түшүм берүүчү кара өрүк менен өрүктүн гибридтерин түзүү мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн. Мына ушундай көп жылдык ийне менен кудук казган эмгегинин аркасында Игорь Васильевич Солдатов багбанчылыктын сырларын ачып, ондогон жаңы сортторду таап, жаңы жаралууларды багындыра алган. Демек, өлкөнүн айыл чарбасынын натыйжалуулугун жогорулатууга опол тоодой салым кошкон десек болот. Илимий изилдөөлөрдү, селекциялык иш-чараларды ким үчүн кылабыз? Фермерлер үчүн Кыргызстандын экономикасына салым кошо турган жаңы сортторду чыгарып, анан ошолорду кеңири Кыргызстанга жайылтуу, фермерлерди үйрөтүп, аларга мөмөлүү багыттарды кандай өстүрүш керек, ошол багытта кандай иш-чаралар жүргүзүш керек, ошолорду көрсөтүп, биздин адистер эң мыкты иш-чараларды жүргүзүп келишти. Жана киргизский превосходный дүйнөлү тааныла турган превосходный сливалардын бири киргизский превосходный деп аталат да. Бул Россияда өзүндө жакшы көрсөтүп атат, бүт жерде Өзбекстанда жакшы көрсөтөт. Биздин сорт дүйнөдө тарап жүрөт да. Ошол автордун, ошол сорттун авторлору ушул кишилер Игорь Васильевич Солдатов менен Энвер Закизянович Гареев да. Мен 2005-жылы келгем, анан ошо келген жылдан баштап эле Игорь Васильевичтин ассистенти, лаборанты болуп көп жыл бирге иштедик. Анан баягы сливанын 18 сортун чыгарууда көп жумуштарды чогуу жасадык да. Ал киши менен биринчи баягы иштеп баштаганда жанаша кошо жүрүп, Игорь Васильевич ар бир сливаны алдыга барып алып сүйлөсө, мага сүйлөп атабы, кимге сүйлөп атканын түшүнбөй да калчумун да. Көрсө ар бир сливаны алдыга барып, ошо бак менен саламдашып, кандайсың, кандай өсүп атасың, мени күтүп атасыңбы деп ар бир сорт менен ушундай сүйлөшүп, аябай өзүнүн жасап аткан жумушуна аябай берилген киши да. Анан бизди ушу лабораторияда кызматкерлерди биз китептен окуп үйрөнөбүз, бирок көп жерлерин түшүнүп жетпей аткан сөздөрдү, маселелерди мындай тажрыйбасы көп, билимдүү киши болгондуктан бат эле түшүндүрүп коет да. Баягы өсүмдүктөрдүн кышка туруктуулугун китептерди окуйм, анан бир аз түшүнбөйсүң да, түшүнбөгөндөн анан Игорь Васильевич морозостойкость, зимостойкость экөө тең эле бир түшүнүктө деп мен түшүнбөй атам да. Биринчи келгенде анан Игорь Васильевич
зимостойкость, өсімдіктің қышқа тұрықтылығы, бұл ошол өсімдіктің мобильный тез айлана чөйрөнүн шартына реакция кылышы. А морозостойкость просто муздак температурага азотко салып ушундай муздак температурага туруктуулугу деп туруп эле эки ооз сөз менен экөөнү ажыратып түшүндүрүп койгондо, бул кишинин аябай эмгеги аябай чоң. Кыргызстандын баягы айыл чарбасы үчүн баягы жаңы сортторду чыгарууда өтө көп эмгек жасады. Солдатовдун өмүр таржымалына кайрылсак, ал 1941 жылы Фрунзе шаарында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Бала кезинен эле өсүмдүктөрдү, гүлдөрдү жакшы көрүптүр. Мектепти аяктагандан кийин Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтунун агрономия факультетин бүтүргөн. Алган адистиги менен 2 жыл иштеген. Ал эми 1966 жылы аспирантурага тапшырып, аны 1969 жылы аяктаган. Аспирантурага киргенден тартып кара өрүктү изилдей баштаптыр. Кыргыз СССР илимдер академиясынын ботаникалык багында мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн биология лабораториясында лаборант болуп иштөөдөн баштап 2001 жылдан ушул күнгө чейин аталган лабораториянын башчысы. 82 жаштагы ардагер илимпоз азырда кесиптештерин эмгекке шыктандырып, шакирттерин таалбай тарбиялап келүүдө. Алардын бири илимий эмгегин жактоонун алдында турган Нурлан Албанов. Нурлан Тарагулович, он занимается алычой. Он подготовил диссертацию. Нурлан Төрөгулович алча боюнча диссертациясын даярдап жүрөт, бүтөр алдында турат. Бул жылы илимпоздор кеңешмесинде каралышы керек. Диссертациясы мына бүтө эле калды. Мен аны карап редакциялап жатам. Нурлан абдан энергиялуу ишмер, жер жемиштерди өстүрүүнүн жана көчөттөрдү өстүрүүнүн эң сонун билет. Иш сапары менен өлкө боюнча кыдырып өзүнүн темасын терең изилдеп келүүдө. Айыл чарба министрлиги менен да тыгыз кызматташат. Нурлан изилдеп жаткан мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн биз көп жылдык мамлекеттик сортторду сыноочу чарбага бердик. Я научный руководитель. Алча боюнча да интродукциясы, алчанын бияка климатташтыруусу, анан кийин ошо жаңы сортту, жаңы районирован интродукционный сортторду изилдеп отуруп Кыргызстандын аймагына таратууда. Игорь Васильевич Солдатов болсо ботсат курулгандан бери иштеп келаткан кишилердин бири. Мындай айтканда бир 50 жылдын ар жагы болуп калды иштегенден беричи. Өзү кыйын селекционер, генетик, жаңы сортторду чыгарган кишилердин бири да. Знаменитый сорттордон кыргызский превосходный деген сорттун автору, то есть соавтор. Бул өккө чыгарылганда биздин Энвер Закиржанович Кореев деген профессорубуз, докторубуз, биздин мугалимибиз. Бул ботсат ошол Энвер Закиржанович Кореевдин атынан аталган. Ошол кезде бул Игорь Васильевич ошол киши менен иштешкен да. Солдатов ботаникалык бак илим изилдөө институтунун жемиш өсүмдүктөрүнүн биология лабораториясында 55 жылдан бери үзгүлтүксүз эмгектенип келет. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынан Энвер Гареев менен Игорь Солдатов өлкөдөгү жемиш чарбачылыгын өнүктүрүүгө зор салым кошуп, кара өрүктүн ондогон сортторунун автору болуп калышты. Алар чыгарган сорттор Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга уруксат берилген сорттордун жана гибридтердин мамлекеттик тизмесине кирген. Мисалы үчүн отдаленный гибридизациядан тышкары эле мындай сортторду чыгарганда өзүнүн атынан да Юбилейна Солдатова деген сливан чыгарып кетти. Өзүнүн аялынын атынан Елена Солдатова деген сливаны чыгарды. Булардын баары андан кийин Анастасия, Үркөр, эң айкы сорту Гүлайым. Бул сорттордун баары азыр госреестрде кирип китепке катталган, анан патент алынып атат буюрса. Ошол патенттин негизинен Кыргызстандын аймактарына таратып, бул чоң салымдын бирлери болуп эсептелет да. Бул жумуш аткарылса чоң максаттардын бири болот. Данектүү мөмөлөрдүн жаңы сортторун изилдеп табууда докторлук наамга тете илимий эмгек жасаган тажрыйбалуу аалым кесиптештердин арасында да зор кадыр барктын ээси. Ар бир адистин көңүлүн көтөрүп, эмгекке шыктандырып, дем берип, баарына бирдей мамиле күтөт. Ар тараптуу илимий изилдөөлөрдүн майынчара аткарган окумуштуу, татаал илимий терминдерди кесиптештерине жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, алардын оңой эмес илим жолуна канат байлап кое алат. Кээде иштегиң келбей, маанайың түшүп калган учурда, мондай болот, мындай сен аны билесиң, жасай аласың десе, анан кийин чын эле кыла алам деп дем пайда болуп калат да кайра иштегенге. Анан ар бир сортуну берилип, баягы чыгарганчы синыбалары, баягы биз ар бир чыгарма берүүлөрдү айтып жүрөбүз. Как болуучу сортторду
столовый сортторду, ошондой сортторду баарыны бир эле тармакта иштебей ар тараптуу иштеди да. Анан терең баягы илимий, баягы докторлук жумушун жасабай токтотуп койду тилекке каршы. Бирок Кыргызстанда селекция боюнча эң терең иштеген киши бул Игорь Васильевич Солдатов да. Бул инвитро менен да иштеди. Баягы диплоид, тетрапloid деп коебуз. Анын жөнөкөй кишиге түшүнүксүз, бирок баягы кадимки өсүмдүктөр айланачын чөйрөдөгү өсүп аткан өсүмдүктөр бардыгы бул диплоидтер. Тетрапloid уже кийинки абрикос менен сливанын ортосундагы гибридте болот. Ушундай слива менен абрикостук эми чаңдаштырып көрдү. Шабдалы менен сливаны чаңдаштырып көрдү. Анан слива менен абрикостун өрүктүн ортосунда гибрид алган киши ушул. Ошо Игорь Васильевич Солдатовдун гана чыгарган гибриди мөмө берген да. Башка республикаларда дагы илимий мекемелерде ушундай сортторду, ушу гибридти алганга аракет кылышкан, бирок гибрид өсүмдүк алынат, мөмө бербейт деп союз мезгилинде эле ошондой жыйынтыкка келип атышташкан да. Анан все союзный баягы ученыйлар келгенде көрүп, кадимкидей мөмө байлаганын көрүп, себеби Кыргызстандын климаты дагы температуранын жылуулугу ошого шарты, ошого мүмкүнчүлүк берет экен да. Бул адам катарда аябай жакшы кишилердин бири, колдон келген жардамды кылып, үйрөтүп, өзү көптү билген кишилердин бири да. Бул киши эмне кандай десем, бул киши дүйнө жүзүндө таанына турган кишилердин бири да. Эгер бир эле иш менен мынтип ала кетсек, бул жанагы чаңдаштыруу боюнча отдаленный гибридизация деп коет. Отдаленный гибридизациянын ичинде бул кара өрүктү, шабдалыны, анан абрикосту эле кошуп, ошонун ичинен бир сорт чыгарганда, ошол сорт отдаленный гибридизациянын бул жумушу оор. Ошол дүйнөлүк масштабта ученыйлар айтып атпайбы, бул Игорь Васильевичтин эмгеги зор деп. Анткени ошол чыгарган өсүмдүк бүт жагынан параметрлерин өтө анан түшүм берген да. Бул дүйнөдө бир чоң аткарылуу иштердин бири экен да. Дүйнө жүзүндө кыйын ученыйлар ошондо чаңдаштыруу иштер менен иштеп, бирок мөмөсүн көрбөшүптүр да. Бул киши мөмөсүн көрүп, изилдеп, түшүм берип атканын көрсөттү да. Солдатов мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн багбанчылык, генетика жана селекция тармагындагы белгилүү окумуштуу, анын талантынын ар тараптуулугу талыкпаган энергияга, мөмө жемиш өсүмдүктөрүнө болгон кызыгууга, ийгиликке жетүү каалоосуна негизделген. Аспиранттарынын айтуусунда 20 жылдан ашуун изилдөөлөрүнүн натыйжасында табылган Солдатовдун эмгегин улантуунун зарылчылыгы бар. Гибрид Аларчинская деп аталат. Бул абрикостун королевский сорту менен черный абрикостон алынган. Черный абрикос бул алча менен өрүктүн ортосунда чыккан неме. Анан бул чыгарган немеси өсүп атат, чоң бак. Анан эми гибридти алыштын максаты бизде Чүй областында, Ысык көлдө, Кыргызстандын климаты резко континенталдуу. Аба кескин өзгөрүп тургандыктан абрикосторду билебиз, эрте жазда кайра келген суукка үшүп алып калып, Бишкек шаарында мисалы 5 жылда бир жолу абрикос болуп калат. Көп жыл үшүп алып кетип абрикос жебей калабыз. Ошо абрикостун кеч гүлдөй турган сортуну чыгарыш үчүн слива кеч гүлдөйт. Ошо сливанын кеч гүлдөгөн касиетини бериш үчүн ошол гибридти алган да. Канча жылга созулган ушул эмгеги? Бул эми 20 жыл болуп кетти. Андан ары улантыш керек да. Эми алынды гибрид. Ал гибрид өңү кара өрүктөй кара, түбү бар. Абрикос сыяктуу түбү бар. Бирок мөмө жемиш ичидеги даамы абрикостуку бар. Эми бизде кийинки калган тепкич өңүн абрикоско, цветин абрикостой кылыш керек да. Абрикос сыяктуу сары, кеч гүлдөйт. Сливанын кеч гүлдөгөн касиетин алып, калганы бүтүндөй абрикостой болуш керек да. Ушул сорттун үстүндө дагы улантыш керек бул кишинин жумушунчу. Лабораториянын негизги ишмердүүлүгү мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн селекциялык жана генетикалык изилдөөлөрү, алманын жана кара өрүктүн туруктуу, түшүмдүү сортторун түзүү болуп саналат. Мындай илимде Солдатовду өкүндүргөн азыркы жагдай илимпоздордун жупуну маянасы менен каржылоо маселеси. Союз учурундагы шарт менен азыркы шарттын шайкеш келбегендиги, анын айынан илимге умтулган жаштар аз дейт. Условия у меня были просто прекрасные, я скажу. Менин шартым абдан сонун болгон.
Союз учурунда болгондуктан бюджет менен каржылоо талаптагыдай эле. Илимдер академиясында академиялык камсыздоо бар эле. Биз ал жака өзүбүзгө керектүү жабдуулардын тизмесин берип, учурунда алып турганбыз. Азыр жабдууларыбыз эскирген, каржылоо начар. Ошон үчүн да илимге жаштар келишпейт. Мен агайым айткандай туура эле да. Мисалы үчүн зарплаттын аздыгынан жаш балдар бияка келип иштейин деген ойлору жок да. Биз өзүнчө бир фанаттарбыз. Фанат десек де болот. Кичинекей зарплат болсо да ошол коллекцияны сактап калып, өзүбүздүн жумушту жакшы көрүп, сүйүп дегендей ошол жумуштарды аткарып атабыз. Техникаларыбыз жок да, мисалы үчүн. Ошол эле заманбап мисалы үчүн микроскопторубуз, заманбап жагы эмелерди изилдей турган жалбырактар, өсүмдүк изилдей турган бир оборудованиябыз жок да. Ошолордун баары болгондо, жаңы балдар келсе, зарплаты көбөйсө, ошонун баарын үйрөтүп кеткенге деле мисалы үчүн киши керек да бизге. Новых людей нету, потому что я думал, что будут из университета, и я буду их вести конкретно не на полевой работе, а они будут заняты цитогенетикой, цитологией. Чынында эле бул тармакта университеттен окумуштуу эңсеп күткөн илимге умтулган жаштар жок кесе. Алар болгондо Игорь Васильевич илимдин сырларын үйрөтүп, тажрыйбасын бөлүшүп, жолун жолдогон илимпоздордун улуу көчү уланмак. Тилекке жараша, жарды каржылоого карабастан сүйгөн кесибин аркалап, Солдатовдой өмүрүн мөмөлүү дарактардын элде жок сортторун изилдөөгө арнаган аалымдары менен сыймыктанган ботаникалык бак илим изилдөө институтунун жамааты жаңы жаратуулардан кур эмес. Алардын өзүрлүү эмгеги бааланып, быйыл өкмөттүн сапат сертификатына ээ болушту. 2021 жылдын жыйынтыгы менен, бирок 22 жылы тапшырылды. Бул мындай сапат белгисин алуу биздин институт үчүн өтө сыймыктуу, себеби бул диплом менен биздин ошол селекциялык иш-чаралардын, илимий иш-чаралардын маанилүүлүгүн, натыйжалуулугун белгилеп, Кыргыз өкмөтү жетекчилик бизге ушул дипломду ыйгарды. Игорь Васильевич Солдатовдун мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн интродукциясы, генетикасы, экологиясы жана селекциясы Кыргызстандын эл чарбасы үчүн өрүктүн туруктуу, жогорку төшүн берүүчү жаңы сортторун өстүрүү жана интродукциялоо жаатындагы сиңирген эмгегин баалуу кыйын. Ал өзүнүн иши аркылуу азыркы муунга талбаган эмгеги менен гана чоң ийгиликтерге жетүүгө болоорун көрсөттү.